Демек биздин динибизде бул жагына келгенде биз сулуулук жагын карайбыз. Мисалы жанагындай бир исламдагы кийимдерди чыгарып атат, байкап атасыңарбы? Мен деле кээ бирлер эмеге барып атайын баягы эме деген ырыс деп чыгарыптыр, Централь мечиттин жанында турат. Анан барып атайын кийдим, ушундай сонун лайыктуу мындай кийим да. Кыргыздын нукура кийими экен. Эгер барып ала турабыз, ошондо алла. Анан барып мисалы мынтип түшүп, анан кийин бар рекламага түшүп койсоң, бул блогер болуп кетти атат да менчи. Бул жерде андан максат эмне эле да? Максат субхана ушуреки мындай бир биринчиден мусулман сулуу болуп жүрсө болот деген сөз да. Мусулман кооз кийинсе болот деген сөз. Мусулман мисалы баягы сүйрөлүп кийип жүргөн жакшы эмес. Пайгамбар саллаллаху заманында пайгамбардын жанына бирөө мындай бир сүйрөлүү алып кийип кел дейт да, бутунда жаңы изарын көйнөн сүйрөп кирип келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне бул акмактардын кийимин кийип алгансың деп айткан да. Анткени сен сүйрөлүп жүргөнүнчү, аялдардыкы тескери сүйрөлүп жүрсө болот. Эркектердики сүйрөлүп жүрбөш керек. Тыккан, тың болуш керек. Анан бирөө сурады: "Я Расулулла, мен биздин динибизде мындай бир сулуу кийинсе болобу?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Болот" деди. Баягы сүйүнүп кетти, мен ушундай сулуу кооз кийингенди, мындай кийингенди жакшы көрөм. Мындай тренд менен жүргөнү жакшы көрөм дептир да. Силер баарыңар деле мындай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кепичин көрдүңөр беле? Сүрөтүн көрдүңөр беле? Мен ошондо кепичин мынтип караптып, эмеден Топкапыдан качан Турцияда окуп жүргөндү көргөм. Ошол жерден көргөндө мен пайгамбар жаман стильный киши болгон экен деп ойлодум да. Жаман стильный, мындай андай азыр деле жок. Ушундай, мындай карасаң өрүлгөн, бүтемеси менен дегеним эмне экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү жарашыктуу, дайыма таза, дайыма субхана кийип жүргөн да. Шелбиреп кийип жүргөн эмес, кээ бирлер шелбиреп кийинип алышат го, же ары киймес, же бери мусулмандыгы деле түртө беришет ошонучу. Мусулмандын кийими кенен болуш керек, анан жарашыктуу болуш керек, болду. Түшүнүңөрбү? Мындай айтканда бир жөөткүнө окшош болбош керек да, мындай обтягивающий болуп, жанагындай бир эме болмундай бир болбош керек да. Анан аалымдар болсо талаш болгон да, бул кайсы болот деген, анан ар заманда ар кандай кийимдер болгон да. Ар заманда ар кандай кийимдер болгон. Мисалы жөөттөрдүн бир убакыттарда жанагындай бир башка шим костюм, бир башка нерсе кийишкен экен. Бирок убакыт өткөн сайын эмне экен, кайдыгерлер, динсиздер абдан көбөйүп кетти. Азыр алардын кийими жылаңач кийим болуп калды да. Мисалы жылаңач кийим. Биз болсо андай эмеспиз да. Биз ар дайым ошолордун антиподун кылабыз да, мында биягын. Кандай десе, алар бузукулук таратса, биз болсо эмне таратабыз? Уяттуулукту таратабыз. Биздин кийимден уяттуулук көрүнүп туруш керек. Аялдан да, эркектен да. Мына ошол эки мындай кооз, сулуу, жакшы кийим болуп эсептелет экен. Түшүндүңөрбү? Эми мусулмандын кийими, мусулмандын субхана жүрүшү, жүрүм туруму абдан сонун болуш керек. Кээ бирде мисалы алса, карасаң сонун бир студенттер кетип бараткан болсо, шим костюм кийип алып, мындай чык жепчи, мечитке келет, кээ бирде барсаң намаз окуп атканын карасаң, мындай карап ойлойсуң, ушундай деле болсо болот экен го депчи. Демек, мындай сиздер мусулмандын кийимин элестеткенде, мусулман жүрүм турун элестеткенде, субханалла, таза, тыкан, анан шелбиребегенди элестеткиле. Эмне үчүн азыркы мезгилге чейин кээ бирлери шлёпкачан жүрөсүңөр, анан тигиндей жүрөсүңөр, анан мындай жүрөсүңөр деп жанагындай ар кандай сөздөрдү бизге чапташат. Карасаң, эми аалымдарыбызга Кудайга шүгүр, алхамдулилла, момундай сонун кийип турушат да, бирок кээ бирлери таквачылык деселе, эмне экен бул жөнөкөйлүк деселе, шелпейип эле көчөдө жүрүп калат да жанагы. Карасаң 4 жамаачы бар, эмнеси Азирет Умарда 17 жамаачы болгон экен депчи. Ал Азирет Умардын заманында материал жок болчу. Азыр болсо лён, плён, тон деп атып, материалдын жүздөгөн түрү бар, субханалла. Анан кээ бирлер мисалы алса, бирөөнүн жыртып бүтмөгөн кийиш керек, экинчисин албаш керек. Аны кайдан таптыңар эми? Кайдан таптыңар бир кийим жыртылмайын, экинчи кийим албаш керек экен дегенди? Ким айтты аны? Кадимки мисалы алса, чоңдордун арасына бартасыңбы, шим костюм кийип ал кадимкидей. Мындай айтканда, ошолорго окшош кийип барып ал эмне болуптур? Балдарың мектепке жиберип атасыңбы, кыздарың мектепке кадимкидей, субханалла, жакшынакай таптаза, тыккан кылып, жоолуктарына тыккан, сонун кылып жөнөткүлө. Эмне үчүн дегенде, анткени биздин динибиз таза дин. Биздин динибиз сулуулуктун, кооздуктун дини, субханалла. Мурунку замандарда эмне үчүн мусулмандарды ээрчип кеткен билесиңерби? Ошо суроону берип көрдүңөр беле өзүңөргө? Эмне үчүн азыр бизди ээрчишпейт? Анткени мурунку замандын адамдары аалымдардын аркасынан ээрчиген. Азыр биз болсо өзүбүздүн нафсибиздин аркасынан ээрчийбиз. Ошон себептен биздин аркасынан эч ким ээрчибейт.
Аалымдардын аркасынан ээрчи турган болсо, субханалла, сөзсүз көрөсүңөр. Сен аалымдын аркасынан ээрчисең, сенин аркаңан сөзсүз ээрчийт адамдар. Эгер аалымдын аркасынан ээрчибей турган болсоңчу, анда сен бирөөнү тетиги жерге апарып поворотторун тоглотосуң да бүттү. Bir günü Hazreti kim İmam Azam Rahimullah getip baratsa bir yaş bala dualın üstünde oynap attır deydi. Dual üstünde çırkap çürüptür. Ay balam havayla cıgılasın dese bayağı bala jönmez bala besken de Hazretim deydi. O ustazım ey amiril müminin imamul muslimin ustaz men jıgılsam bolgon topoğun üstünden jıgılam topoğa. Бирок сиз жыгылсаңыз үммөт жыгылат деп айткан экен да. Аалымдар ушунчалык деңгээлде өлүшкөн. Бир аалым жыгылса, бир аалым субханалла ошолундай бит адаша турган бүт үммөт адашат деп ошол сенин Ханафи мазхабында ушундай бир бекем мындай аалымдарды кармап келишкен. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени себеп алар дайыма жол көрсөтчү болгон. Путеводный звезда. Аалымдар асмандагы жылдыз. Биз болсо башкаларды жылдыз кылдык азыр. Ошонун себебинен биздин динибиздин бардагы чыгып барат азырчы. Ошол себептен бардак болуп баратат. Мына азыр деле мисал алса биздин мамлекеттин саясаты болуп атат. Байкабасыңар. Кандай десе, мынекен ар ким эле сөз сүйлөй бербесин, мынекен ошо имам сүйлөсүн, муфти сүйлөсүн, аалым сүйлөсүн деп ушунча деңгээлге алып келди момдачы. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени ар ким дин деп эле сүйлөй берип, биз азыр субхана кайда кийинибиз керек, кандай сүйлөшүбүз керек, кандай ичишибиз керек, биз адашып кеттик. Ошонун себебинен субханалла мынекен туура жол көрсөтүп турган бирөө сүйлөсүн деп. Керек болса кийимде дагы разногласия момунча бирөө узун, бирөө кыска. Ey subhanallah биздин аалымдардын ортосунда кийим кийүү маселеси келгендечи биринчиден тыкан болуш керек, таза болуш керек. Анан эң негизгисин карагыла. Ушул мезгилдеги аалымдар ошол кийимди жектебеш керек. Анан кийин акмактар шылдыңдабаш керек. Мына ошол кийим сүннөт кийим болуп эсептелет. Демек машалла эмне кандай жүрүш керек экен? Сулуу жүргүлө. Мен тамаша көрдүм. Машина айдап баратасыңбы? Жууп алып айдачы. Кызым, мындай керек болсо сен атың сенин жоргоң. Сен субханалла мындай бириндай унаң, сени ушундай бир жерден бирге жеткизе турасың. Субханалла, ошо да жакшымы? Таза карма. Кооздукту турабы? Ошол мезгилде мисалы үйүң несе бу дүйнө жалган фани. О туура бул ким айтып атат сага субханалла түбөлүк калам деп. Бирок ушул деле мындай жалган дүйнөнү деле бир аз нормально жашап койсун. Заборун кулаган турат, үйүңө кирсең эшигин кыйшайып калган субханалла. О тиги жанагындай үйдүн ичине кире турган болсоң, о эмеңдин үстү баарын карасаң эскирип бүтөйүн деп калган. Карасаң эмнеси бул дүйнө фани, дүйнө жалган дүйнө, бул кызыкпаш керек. Жок, кызык деп эч ким айткан жок, нормально болуп кой деп айтып атат. Бул дүйнө кызыга турган деле эчтеке жок өзүчү. Мындай мисалы аябай укмуш нерсе кызыксаңар, жакшы үй салгансаңар. Конкреттүү үй салсаң, жанага кошунаң башкача салып койсо, үйүңө нааразы болуп каласың өзүңчү. Сонун машина алып, мына масла жеттим деп атсаң, субханалла, башка машина болуп калса, мындай жүрөгүң ооруп, эмне кылам билбей каласың. Бул дүйнө ушундай. Бул дүйнө субханалла, ошон үчүн жалган. Биягына кылсаң, биягы кооз көрүнө берет. Бирок ошол колуңда болгон нерсени некен жамил кыл да. Карасаң, ушундай кооз кылып кой да. Колдан келе ушул. Топу кийсе деле оңдоп коюш керек да, мындайчы. Күзгүнү карап коюш керек, машалла. Чыгып баратканда пайгамбар мындай бизге намек кылып айтып атат да, эй дейт. Сакал тарасаңар дагы, бут кийим кийсеңер дагы оң жагынан кийгиле деди. Пайгамбар тартипти, порядокты үйрөтүп атат. Бул жерден эки нерсе алса болот. Демек сакалды тараш керек турбайбы? Момундай кылып коюп алыш керек эмес экен да. Сакалды тараш керек экен. Тара деген сөз, субхана кара деген сөзбү? Эмне? Кандай сөз? Батингеңди субхана оң жагынан кийгенде кийип атканда карап кой, таза болсун деген сөздөй. Көпчүлүктөр мындай айтайын десең, уруш кандай сезилип атат болуш керек азыр силерге. Бирок айтайын келбейсиздер мына. Ошо азуктуңар мына. Келдим десе, эртең мага демге келгениңерде мындай чекчейип эле, зыңкыйып эле кийинип эле, спортивный кийсең деле мындай таза, машалла. Кандай дейсиңер? Ибрахим пайгамбардан бизге 11 сүннөт бар. 10 беленче. Там бул 10 10 жок. Аз эстеп берем сизге. Бул пайгамбарлардан гана, Ибрахим пайгамбардан. Ошонун бирөөсү мурутту кыскартып, сакалды коюу. Карасаң, сурма коюу көзгө. Карасаң, чачты алуу, тырмактарды алуу, колтуктун жүнүн жулуу,
эки авыраттын ортосундагы жүндөрдү кыруу, субханалла. Караса кандай нерсе? Атыр себинүү. Мына ушундай бул эмнени түшүндүрөт? Бул субханалла динибиздин тазалыгы. Керек болсо сүннөткө да отургузулабы туурабы? Бирок дини ушунча деңгээлде Алла Таала өзү субханалла тазалагыла деп сүннөткө отургузула деп койгулат. Сүннөткө отургула деп атат. Ошол себептен мисал алса, кээ бирлерибиз, мусулманбысың? О, мусулман. Эмне мен мусулмансың? Сүннөткө отургузгам дейт го. Ошонусун мындай бир сыймык катары. Анткени ал жерде эмне бар билесиңерби? Тазалык бар. Мен ошо менен тазамын деген сөз да. Демек динибиз ушунча таза болсо, кооз болсо, Алла өзү кооз, сулуу кылган деп аткан болсо, келбейсиңер онда. Балдар да үйрөтөлү, кыздар үйрөтөлү. Үйүбүзгө алган бут кийимдерди тизип койгону үйрөтөлү, машалла. Эң эле жөнөкөй нерсе да. Туалетке киргенде унитазга кирип мисалы ошо отуруп кайра чыкканды үйрөтөлү. Мунун баардыгы тең эле жашоодо керек эң маанилүү нерселерден. Ушунун баарын кооз кылганга аракет кылыш керек. Бир адам келип, мындай бир намаз окуп атыр, жанында бир адам мактап атат, өтө такыба адам, машалла. Намаздар узун окуйт десе, акырын карап, мен ушу орозомун деп коем десем. Алла ушундай таза экен, субханалла. Амалында тазалык нур. Билесиңер, кыяматтын кол көпүрөсү алдында мен өзү Азирети Али радиаллаху анхунун мындай айткан боюнча Махшар майданын субхан картасын көргөм десең да. Илгери бу Жалал Абад эмеде бу Таш көмүр деген жер бар, ошол жерде бир таксырдын үйүндө эски китеп бар экен. Анан ошо эски китептерден бериңиз деп алып мен өзү эски Чагатай тилинде көп китеп окугам аябай. Чагатай деп коебуз. Фарси, татар басмасы менен болот, осмонча деп коет. Ушундай бир 4-5 эме менен ошолордун өзү Чагатайды илгертем, мисалы алса 5-6 мамлекет ушул тилде окушкан. Тамгасы арабча, бирок өзүнүн сөзүнүн баардыгы тең мындай 5 тил кошулган. Азыр деле бар андай нерсе. Азыр программадан алып койду, бирок мен ушундай көп окугам. Ошол жерде анан ошол Азирети Али радиаллаху анху ошо Махшар майданын чийип берген экен. Ошондо кыяматтын кул биякта тура турган болсо, ага чейин 4 препятствие бар да. Ошол оң жакта турат экен мыйзан таразасы. Ошол мыйзан таразасы ушундай экен, ал нурдан экен. Ал ушундай нур экен. Эми ошого ушундай кооз сулуу кылынган амалдар кирилет экен да. Карасаң, ошого мындай айтканда ал нурдан болот экен. Эми ошол амалыңдын да субхан тазалыгы маанилүү экен да. Намаз окудуңбу? Аллах ыраазылыгы үчүн турдуң. Канча болсо, мына кетип барат, ар нерсени ойлоп кетсең дагы намазга турганда эмне кылыш керек экен? Кайры ниетин оңдоп туруш керек экен. Ортосунда, башында, аягында субханалла ушуну ниетин оңдоп туруш керек экен. Анткени Алла таза да, турабы? Тазалыкты жакшы көрөт. Кудайды субханалла, Кудай алдында таза болгонду да жакшы көрөт. Ахли тарикат эли, тарикаттагы тасаввуфту бекем кармаган аалымдар жүрөктүн тазалыгын субханалла ошо нурга салыштырышкан. Ошол эле кыямат күнү субханалла ошол жерде кыяматтын таразасына барганда нурдан болгон амалдар ошо таразада бекемирээк болот. Бекемирээк таразада оор болот экен иншалла. Аракет кылабыз тазалыкка. Антпесе болбой калды, уже айтыш керек болуп баратат. Кечеде кетип баратып, мындай бир тил уксаң эле, суроо келсе деле, эмне үчүн ушинтип жүрөсүңөр деле дей берет. Ай, антип жүрсө деле болот, мынтип жүрсө деле болот. Акырында кээ бирде туруп ойлойсуң, таң көрө, ай, эмне кыласың эми? Тиги жерде жылаңач деле жаныңда, ушинтип жүрсө болот деп сурап койчу деп айтабыз да. Мисалы, тетиги көйнөк кийип алып, ушинтип жүрсө болобу дейт да. Тигине жылаңач кетип барат бирөөчү. Жылаңач жүрсө болот деп сурап бериш керек болчу магачы. Ана мен айтмакмын да, бул туура эмес, бул кичине туураараак демекмин да. Бирок адамдар эмне экен, мусулмандын кийимин, турган турпатын, ушул нерсеге шайтан мындай убадасына аткарып атат ал. Айттык Аллахачы, Алла, мен сенин пенделериңе чындыкты жалган, жалганды чындык кылып көрсөтөм депчи. Ошон себептен азыркы мезгилде эмне болот экен? Шайтандын жалганы өтүп атат. Чын айтам. Ал чын нерсени жалганга айлантты да, субханалла. Кийинип жүрүш азыр мындай айтканда уят болуп калды. Жылаңач жүрүш уят болбой калды. Азыр алдап коюш норма болуп калды. Алдабасаң бул мындай эркек эмес болуп калды. Аферист болгон азыр субханалла мода болуп кетти азыр. Ал мындай аферисттер болсо, охо, кол чап, лайк басып атат субханалла. Яны аферист болбогула деп аткан адамдар болсо, бул шүмүшүк деп атышат да. Көрдүк кандай нерсе бар.
Мешітке баратсаң, субханалла, сен артта қалғансың дағы, о дискотекаға барып тұрып, менің жана шаарда үйімнің жанында бір эме бар, жанандай түнгі клуб бар, ошаққа баратса, эме экен да, алар мындай просветленный, аябай акылдуу заманбаптар баратат экен да. Такыр түшүнө албайм да кээ бирдечи, эмне болуп атат. Же биздин мында мээбиз адашып калды, айнып калдык, түшүнө албай атам кээ бирдечи. Каяка баратабыз? Аксакал каяка баратабыз? Вопрос да. Түшүндүрөйүн айтайын дейм. Акмак кылып коёбу деп ойлойсуң кайрачы. Демек субханалла ушунун баардыгы тең. Кээ бирде ойлоп калам да, биз мусулмандар өзүбүз эле күнөөлүүбүзбү ушуга депчи. Биз пайгамбарыбыз айткандай, чын эле балким сулуу, коо субхана жүрүүбүз келбей калды. Биздин ата-бабалар исламдагы ушул качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден баштап, Меккеде Мединага көчкөндөн баштап субханалла мына ошол замандан ушул 1600 жылга чейин субханалла дүйнөнү дүңгүрөтүп турушкан экен. Бүткүл илим жагынан. Бүт илим жагынан субханалла, бардык жагынан субханалла. Кайсы илимди албаган? Биз ошол ата-бабаларыбыздын жолун тепсеп эле бердик азыр өзүбүзчү. Кадимгидей тепсеп эле салып берип койдук. Короче, кээ бирлер ойлонот, чын эле эмнеге артта калганбыз деп. Биз 1300 жыл субханалла бүт дүйнөбүздүн алдыда болуп келгенбиз. 1300 жыл адамзатка мындай бир маданият тарых үйрөтүп келгенбиз. Бирок 200 жылдын ичинде субханалла эмне болуп кетти? Бытчыт болуп кетти. Мынакей кыргыздар карап көрсөңөр, мынакей. Биздин эле жөнөкөй эле этти тарткан жагын карасаңчы, бул өзүнчө искусство да. Эт берген эле канча деген нерсеси бар. Охо, машалла, кээ бир таң каласың да. Ар биринин орду бар. Ар биринин ишин колду суйгандын мындай тартиби бар. Эт тарткан тартиби бар. 5 бармак кылган аш бергенде кимге биринчи бериш керек, кандай кийит кийиш керек, кандай нерсе кылыш керек, бардыгы бар да. Биздин маданият ушунча деңгээлде өскөн. Бул исламдагы маданият туугандар. Бул исламдагы маданият. Ушул нерсенин бардыгын ата-бабабыз мынтип алып келип берсе, жанагындай бир шарик жаргандай жарып койдук азыр. Эмнесе, бала берет, эмне алмак эле. Койчу эскичилик, жоңго кылачы. Деп субханалла, вообще мындай таш дооруна кайра кирип кеттик да. Ондай азыр биздин да алдыңа деп ырытып коюш керек, итчечи. Аны ошо жешиң керек да. Андай эмес исламда. Көрдүңүздөр, бизде ошону алдыңа алып келип берип, жакшынакай бычагыңды алдыңа коюп берип, бир жаш бала туурап берип, бир жакшы сөздөрдү сүйлөп отуруп, жей турган тамактычы биз жана итке ырыткандай ырыт берип калдык азыр. Кепти баштыкка саласың. Эми баштыкка эрегесиң го. Алып кеткен сооп. Чын айтам, ушу алып кеткенден көрөк. Сооп ырыттырып алсаң. Ал маселе бөлөк. Дейин дегеним, бул маданият деген ушул бизден исламдан келип калыптанганын айткым келип атат. Кыргыздыкы дагы. Өзбектики да ошондой экен. Уйгурдукуна бардык баягы. Кадимкидей маданият бар. Ошол эмеде мен татардыкына бардым. А жерде да окшошураак болуп кетет экен. Бирок киргиздерге, татариндерге, казахиге барсам, алар субханалла бар экен. Буту молдо что ли деп. Ардмандайсы. У нас тамаша чын окшойт деп койдум да. Бизде эле маданиятыбыз, этти вилка менен жейсиң бар. Ошол чын эле окшойт субханалла. Маданият жоголгон үйүндө ушул нерсе пайда болуптур. Ушундай туугандар. Мен эми күйгөн нерсени айтып алайынчы дедим да. Күйгөн нерсе айтыш керек. Мындай кээ бирөө айтышып атат, эмне үчүн якынга таргып бербейт? Якынга таргып берип бүтүлгөн ужечи. Биз азыр субхана Кудайга ушундай ишенебиз. Бирок айланайын сен субхана адеп аклагың жок болот бой Алладан дегенден кийинчи. Алладан дедиңби, Алла буйрган адеп аклагка келбейсиңби? Алладан дедиңби, пайгамбар көрсөткөн адеп аклагка келбейсиңби? Маданиятка келбейсиңби? Кандай дейсиңер? Макул болсоңор ободап койгулачы. Кол көтөр деген жок. Абжы дагы сүйлөмгөн. Субханакаллаху ва бихамдика, астагфируллах.